Бул жерде биздин телегөрүүчүлөрдөн дагы WhatsApp аркылуу суроо келип атат. Ковидке келген акчаны мугалимдер менен милицияларга берсе болот бекен деген суроо. Мен жогоруда айтып кеттим, ковидке деп түздөн түз келген акча бул 56,2 миллион доллар. Бул жанагы мен бир бөлүгүн айтып кеттим. Алардын баарысы ар бир тыйынына чейин ошол ковидке гана багытталып атат. Андан тышкары биз бюджеттен дагы кошумча каражаттарды бөлүп атабыз. Ал кошумча каражаттардын жалпы суммасы 3 миллиард сомдон ашыгыраак акча болгон. Дагы бир 2 миллиард сомдой биз жылдын аягына чейин кошумча каржылашыбыз керек. Ошондуктан бул жерде мындай эле болуп атат да, биз үй бүлөдө караганда, эгерде бир үй бүлөдө бирөө врач болсо, бирөө мугалим, бирөө студент, дагы бирөө жумушчу болсо, ошонун айлык акын баарысы тең, мисалы үчүн гос сектордо иштегендер болсо, мисалы үчүн кимиздин акчасын биз кесишибиз керек. Мисалы үчүн ковид деп биз ошол врачтарга жанагы дар-дармекке берип коюп, тамак ашын ала турган айлык акысын бербей коюшубуз керекпи? Ал туура эмес да. Ошол үчүн биз бул жерде жанагындай ушу ковидке эле берилиш керек, анын калганын баарын тең бууп салыш керек деген көз караш туура эмес көз караш. Колдон келишинче биз бюджеттин баарысын тең чыгаша бөлүгүн аткарганга аракет кылышыбыз керек. Бизден ошондой талап коюлуп атат. Биз ошол талапты аткарышыбыз керек. Биз деген элибиз ачка калбаш керек. Жанагы пособие алып аткандар өз убагында алыш керек. Жетим жесирлердин баары акчасын алыш керек. Гос сектордо иштегендердин баарысы тең алыш керек. Итак эле алардын айлык акысы аз болуп атса, анан да биз аны только ковидти карайбыз деген көз караш туура эмес бул. Жок, бул үчүн деген ал Кыргызстандын бюджетинде, мисалы, финансы министрлиги карап аткан бюджетте пландалган акчалар бар болчу да. Буга чейин өзүбүздүн бюджетибиз бар болчу. Салыктан келбей атпайбы? Ошонун ордун толтурушубуз керекпи? Деп ошондо болуп атат да. Ошону эл пресса туура эмес түшүнүп атат да. Ошонун баарысы тең эле коронавируска келип атат деп. Жок. Коронавирустун айынан экономика өспөй калды. 5%-тан ашык түшүп атат экономика. Жылдын аягына чейин канча болот? Алда андан да көбүрөөк болуп калышы мүмкүн. Мына биринчи жарым жылдыкта эле уже факт. 12,6 миллиард сом келбей калды. Бул деген өтө чоң суммадагы акча. Биз аны эгерде каржылабасак, башка булагын таппасак, анда эл ачка калат да. Ага биз жеткирбешибиз керек. Ошол үчүн туура саясат бул парламент менен бекитилген бюджетте биз бюджетке акчаны тартып атабыз. Анын бир бөлүгү ошол коронавирустун кемчиликтерин жабууга жана донорлордон кошумча келип аткан жанагы гос инвестициялар аркылуу жабууга кетип атат. Ал эми экинчи бөлүгү ошол эле жанагы кирешелер келбей калгандыгына байланыштуу тартыштык болуп аткан айлык акыларды, пенсияларды төлөгөнгө кетип атат. Буну биз туура түшүнүшүбүз керек.